Этика сөзүн укканда эсиңизге эмне келет? Айтылбаган эрежелер коом алмашкан сайын улам жаңыланып турат. Төмөндө сиздерге 16 эрежени бөлүшөбүз. Майда, бирок маанилүү маселелерге көңүл буруп, маданияттуу болуңуз. Сураныч жана рахмат деп айта жүрүңүз. Рахмат жана сураныч деген сөздөрдү бала кезден эле угуп келебиз. Бирок эмнегедир айрымдарыбыз жаш өйдөлөгөн сайын бул сөздөрдү колдонууну азайта баштайт экенбиз. Деген менен адамдар өзгөчө тейлөө тармагында эмгектенген кызматкерлер рахмат жана сураныч сөздөрүн жогору баалашат. Алсак, ресторанда тейлөөчү кыз же балага буйрутма берерде аягында сураныч деген кыстырманы кошуп коюңуз. Сизге мыкты тейлөө көрсөтүүлөрүнө кепилдик бере алабыз. Жылмайыңыз. Ар дайым жылмайып жүрүү аркылуу айланаңыздагылардын сиз тууралуу жакшы ойдо болушуна, достошууга кызыгуусуна шарт түзөсүз. Муну менен адамдар сиз менен баарлашууга өздөрүн оңтойсуз эмес, эркин сезишет. Маектешиңизге атынан кайрылыңыз. Алгачкы таанышууларда мүмкүн болсо баарынын атын жаттап калууга аракет кылыңыз. Баарлашууда маектешиңиздин атынан атап кайрылсаңыз, ал жакшы реакция кылат. Адамдар ысымы менен атагандарды баалашат. Жада калса сиз менен дос болуп калышы да мүмкүн. Эгерде кардарлар менен иштешсеңиз, анда бул ыкма жемиштүү болот. Ысымы менен кайрылсаңыз, жинденип турган кардар да жазылып кетиши ыктымал. Кечикпеңиз. Кеч калуу сиз үчүн маанисиздей туюлушу мүмкүн. Бирок айрымдар макулдашылган мөөнөттөн кечигип келүүнү сыйлабастык катары баалашат. Сизди күтүп отурган адам өзүнүн убактысы текке кетип жатканына тынчсызданат. Эгерде ресторанда күтүп отурган болсо, уялып ыңгайсыз болот. Макулдашылган мөөнөттөн кечикпей келүү сизди күткөн адамга болгон сый урматыңыздын белгиси. Сөзгө маани бериңиз. Достор менен жүргөндө көчө сөздөрүн колдонуу балким одоно сезилбеши мүмкүн. Бирок көпчүлүк мындай сөздөрдү жактыра бербейт. Көчө сөздөрү коомчулуктун сыйынан куру калтыраарын унутпаңыз. Кечиресиз деп кайрылыңыз. Коомдук автоунаада, базарда адамдарды арылап өтүүгө туура келсе, кечириңиз деп айтууну жадыңыздан чыгарбаңыз. Бирөөнүн көңүлүн бурууну кааласаңыз да, кечиресиз деп кайрылыңыз. Чүчкүргөндө чыканак менен калкалаңыз. Чүчкүргөндө оозу мурдуңду алаканың менен калкала деп тарбиялашкандыр. Бирок муну коом анчейин көп колдобойт. Анткени колуңуз менен ар кандай нерселерди кармайсыз. Андыктан микроб болушу мүмкүн. Мындан улам чүчкүргөндө оозуңузду, мурдуңузду алакан менен эмес, чыканактын ичи менен тоскон пайдалуу. Сыркоолоп турсаңыз, үйдөн чыкпаңыз. Ооруп жатканда жумушка барбаганыңыз оң. Анткени кесиптештериңизге вирус чугуп, алар да сыркоолоп калышы ыктымал. Толук сакайган соң гана коомго аралашыңыз. Чалууларга сыртка чыгып жооп бериңиз. Эл көп имараттарда телефон менен сүйлөшүүгө туура келсе, анда сыртка чыгыңыз. Бул аракетиңиз айланаңыздагы адамдарды сыйлаганды билдирет. Эсиңизде болсун, эч ким сиздин маегиңизди угууга кызыктар эмес. Мындан сырткары, айрым жерлерде телефонду өчүрүп коюу же үнсүз режимге коюп коюу ашыктык кылбайт. Муну менен сиз жаныңыздагы адамды ыңгайсыздыктан куткарасыз. Башкалардын сүрөтүн социалдык тармакка жүктөөрдө уруксат алыңыз. Дос же таанышыңыздын сүрөтүн социалдык тармакка жүктөөрдө же аны кандайдыр бир билдирүүгө белгилөөдө уруксат сурап коюуну унутпаңыз. Балким досуңуз ал сүрөтүн коомчулукка жарыялаганды каалабайт. Өзүн билемдик кылсаңыз, жакын адамыңызды таарынтып алышыңыз мүмкүн. Бир ооз сурап койсоңуз, сизге болгон ишеним мурдагыдан көбүрөөк артат. Эшикти жабаарда артыңызга карап коюңуз. Имараттан сыртка чыгып баратканда же коомдук унаадан түшүп баратканда артымда киши барбы жокпу деп бир кылчайып коюңуз. Эгерде артыңызда адамдар келе жатса, эшикти жаппаңыз. Кокус өзү жабылып кала турган эшик болсо, тиги адам чыгып кеткенче туткасын кармап туруңуз. Бул бир чети адептүүлүк болсо, бир чети сизден кийинки адамдын бетине чабылып калуусунан сактануу катары эсептелет. Мындан сырткары, бирөөнүн бөлмөсүнө кирерде эшигин тыкылдатып кирүүнү эсиңизден чыгарбаңыз. Отургучту үстөлдүн астына киргизип коюңуз. Тамактанып бүткөндөн кийин отургучту үстөлдүн астына киргизип коюу кызматкердин ишин жеңилдетет. Экинчиден, тыкаандыкка да үйрөтөт. Тартиптүү конок болуңуз. Ар бир үйдөн ар кандай эрежелер болот. Алсак, айрымдар бут кийимди эшиктин сыртына чечет.
Андыктан конокко барганда үй ээсинен бир ооз сурап коюңуз. Жумушта кыйкырбаңыз. Кандай гана кырдаал болбосун, жумуш боюнча кесиптештериңизге үнүңүздү көтөрбөңүз. Кесипкөй адис катары көйгөйдү жай сүйлөшүп чечиңиз. Каттуу кыйкырып, наалып, жаныңыздагыларга тоскоолдук жаратпаңыз. Жагымсыз каттарга жооп берүүдө шашылбаңыз. Канчалык жакшы адам болбоңуз, сизди жек көргөн, көрө албаган адамдар табылат. Алардын жагымсыз каттарына шашылыш жооп берүүнүн кажети жок. Анткени ачууга алдырып, ката кетирип алышыңыз мүмкүн. Эки адамдын тиреши эч качан пайда алып келген эмес, муну унутпаңыз. Эгерде кат ээсин сыйласаңыз, терең дем алып, бир аз күтө туруңуз. Балким ал катасын түшүнүп кечирим сурашы ыктымал. Же болбосо жазган жагымсыз сөздөрүнө түшүндүрмө берет. Көпчүлүктүн арасында дин, саясат тууралуу сүйлөшпөгөн оң. Мындай темаларды козгоо пикир келишпестикке себепчи болот. Эс алуунун ордуна талашып тартышып, маанайыңыз чөгөт. А сиз достор менен жалаң жакшылыктарды бөлүшүп, шаңдуу отуруңуз. Маекке бардык досторуңуз катышсын. Жалпы тема болсун.